Assalamu алейкум, менин сүйүктүү окурмандарым. Бүгүн биз ушул детский кыздардын көйнөгүн тиккенди үйрөнөбүз. Андыктан видеонун акырына чейин бирге болуңуз. Мынакей кыздар, бул жерде 1 метр 20 сантиметр материал бар. Биз ушул материалдан 9-10 жаштагы кыздарга ылайыктуу көйнөк тигебиз. Бул жерде бизде материалдын узундугу, а бул жагы болсо материалдын кеңдиги. Биз материалды ушинтип ич жагынан бүктөп алып, анан бычышыбыз керек. Мынакей. Биз биринчи бычарда баланын көкүрөгүнүн айланасын өлчөп алабыз. Көкүрөгүбүздүн айланасы канча чыгат, ошону 4кө бөлүп туруп, материалдын eenин ошол eenге ылайыктап туруп, ушул жерден биринчи расчётун белгилеп алабыз. Бул жерде азыр көкүрөгүнүн айланасы кандай болсо, ошонун 4төн 1 бөлүгү көрсөтүлүп жатат. Ошого биз көкүрөк айланабызды 4төн 1 бөлүгүн бүктөп туруп, 80 сантиметрди 4кө бөлө турган болсок, 20 сантиметр чыкса, ошол 20 сантиметр eenде материалыбызды бүктөп алабыз. Бул көкүрөк айланабыздын белгиси болуп эсептелет. Ал эми желкеси болсо 32 сантиметр чыккан, 32-ни 2ге бөлгөнүбүздө 16 сантиметр эле болот. Бул жерден моюн нормасын өлчөгөндө биз жаш балдарда 6, 6,5, 7 деп өлчөйбүз. Азыр бул жерде биз 7 сантиметр өлчөдүк. Анан ылдыйга 3 сантиметр түшүрүп, ушул жерди туташтырып алдык. Эми мына общий желкесинин өлчөмү 16 сантиметр жерден ылдыйга карап дагы 3 сантиметр түшүрөбүз. Бул желке жагын туташтырып алабыз. Эми желкеден ылдый карай 14 сантиметр түшүрөбүз колтук оюндусун. Бизде алдыдагы, артыдагы биринчи бирдейинен түшүрүлүп колтук оюндусу бычылат, анан алдында бир аз өзгөрүү болот. Азыр экөөнүн ортосун табабыз дагы. Ушул жерден 1 сантиметр ичкериге киргизип туруп, биз алдыңкы детальдын оюндусун ушинтип ичкерирактан оебуз. Арткы деталь менен алдыңкы детальдын колтук оюндусунда ушундай бир аз разница болот. Азыр эми моюндан белге чейин бизде 34 сантиметр чыккан кофтабыздын узундугу. Ушуну бычып даярдап алабыз. Эми алдыңкы детальды коюп туруп эле арткы детальды да куду ушундай кылып бычып алабыз. Бизде арткы деталыбыз 2 бөлөк болуп бычылат, себеби ортосунда замок түшүш керек желке жагына. Азыр эми бул жерден биз моюн оюндусун өзгөртөбүз. Азыр бизде моюнубуз бирдей оюлган, ошон үчүн алдыңкы детальдын моюнунун оюндусун бир аз өзгөртөбүз. Бул желкедеги линиядан ылдый карай 8 сантиметр түшүрүп, ушул жерди тегерек кылып туташтырып алабыз. Мынакей бизде уже алдыңкы жана арткы деталь даяр болду. Эми биз бул жерде мынакей 2 кабат юбкасын бычып алышыбыз керек. Юбкасынын узундугу бизде 42 сантиметр болгон. Юбкабыздын узундугу. Ал эми кеңдиги 80 сантиметр болот. Мына ушул 2 детальды бирдейинен бүктөп туруп, азыр 40 алабыз дагы. Бир кабаты алды болот, экинчи кабаты арты болот. Бирок арткы детальды ортосунан бөлүп коебуз. Себеби замок өтүш керек. Желкеден келген замок юбкага чейин улашып кетет. Эми биз жакасына аптачка тегеретип тиккенге аптачка кыркып алабыз. Бул бизге косой болуп кыркылыш керек. Косой болуп кыркылганда жакага аптачканы тигип атканда буралбай, жакшы тегиз болуп тигилет. Аптачканын эни 3 сантиметр болот. Узундугу жакабыздын узундугун өлчөп алсак болот тиккенден кийин, же болбосо 54 сантиметр кылып өлчөп кыркып беребиз. Ашыкчасын кыркып салсак болот кийин тигип атканда. Мынакей биз эми аптачкасын ушинтип кыркып даярдап алгандан кийин азыр поясын бычып алабыз. Поясынын узундугу 60 сантиметр болуш керек. Эни 12 сантиметр болот. 2 пояс болуш керек. Эми биз жеңин бычып алабыз. Жеңин бычыш үчүн ушинтип материалды 2 кабат кылып бүктөп алабыз дагы. Узундугу 54 сантиметр. Эни 12 сантиметр кылып туруп, ушинтип колтук оюндусун чыгарабыз. Азыр бул жерден 5 сантиметрди белгилеп, 14 сантиметр ичкериракка ортосун белгилейбиз. Ушинтип жеңин бычып даярдап алдык. Мынакей биздин жеңибиз даяр. Достор, каналга катталганды унутпаңыздар. Тигүү эрежеси кийинки видеолордо көрсөтүлөт.